Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер жана акыреттик ыймандуу достор. Урматтуу туугандар, коомчулугубузда бүгүн активдүү бир темага, көйгөйгө айланган бир маселе аябай күч алды туугандар. Ал кайсы маселе десеңиз, Кыргыздын келечегине балта чаба турган бир маселе бар. Ал бузукулуктун учуна чыккан бир арам иштин бирөө кайсы десек, казино жана кумарканалар. Бүгүн ушул казино кумарканалар боюнча биздин Кыргыздын ар бир ата уулу жана мусулман бир туугандарыбыз өзүнүн ой пикирин соц тармактарда ээн эркин жазып, бул арам иш, бул Кыргыздын келечегине болгон чоң кыянатчылык деп өзүнүн оюн, өзүнүн позициясын билдирип атат. Могу 90 депутаттын арасынан жабык эшик артында өзүнүн чөнтөгүн, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон надандар каалагандай кнопканы басып, бул ишти ишке ашырганга аракет кылып атат. Биринчи окуудан өткөрүп берди. Ал эми экинчи окуудан өткөрбөстүк үчүн бүгүн ар бир кыргыздын жараны, ар бир мусулман бир тууганыбыз өзүнүн оюн арам экендигин айтып, кайтарганга аракет кылып атат. Хадисте ушундай деп айтылган туугандар. Жамандыкты көрсөң тилиң менен кайтар, болбосо колуң менен, болбосо чын жүрөгүң менен жаман көр деген. Бүгүн тилибиз менен, колубуз менен кайтара турган күндө жашап атабыз туугандар. Эми бир эле үмүтүбүз Камчыбек Ташиевден калды. УКМКнын төрагасы. Урматтуу Камчыбек Ташиев, сизден сураныч, сиз 5 убак намаз окуган мусулман, чыныгы Кыргыздын ата уулу, патриот ата уулусуз. Ушул арам ишке бүгүн өзүңүз чекит коюңуз, сураныч. Токтотуңуз. Могу жабык эшик артында турган депутаттар каалаган кнопкасын басып, арам адал кызыктырбайт экен буларды. Бирок бүгүн сиз биздин мусулман бир тууганыбыз катары, намазда чогуу намаз окуп жүргөн катары, чубак устазыбызды сыйлаганыңыз, урмат сыйын ордуна койгон бир мусулман инсан катары сизге кайрылып атам. Сураныч, ушул маселеге өзүңүз чекит коюңуз. Президентке жеткириңиз. Президент менен сөзүңүз, бири-бириңиздин сөзүңүздү таштабайсыздар. Бүгүн ушул Кыргыздын келечеги, кыргыз мусулман үммөтүнүн келечегине балта чабып койбостук үчүн бүгүн ушунун алдын алыңыздар, сураныч. Бир гана үмүт сизден калды. Башкасы кечирип кой. Албетте, ошол депутаттардын арасында чыныгы мусулман намаз окугандары да бар, каршылыгын билдирип атат чындыгында. Мисал үчүн Нуржигит Кадырбеков, Адыхан Мадымаровдай ушундай инсандар каршылыгын билдирип атат, жок, болбойт деп. Ал эми бүгүн чечиле турган маселеге келгенде, ушул нерсеге сиз өзүңүз кайдыгер карабастан токтотуп коюңуз, сураныч. Кыргыздын бир мусулман, бир тууганыбыз жана патриот уулу катары сизге кайрылып атабыз, сураныч.